Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев 2 күнгө камакка алынды. Бул тууралуу адвокат Замир Жошев жана Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кондуз Жолдубаева социалдык тармактар аркылуу кабар таратып, Сагынбаевдин колуна кишен салынып, автоматчан 3 кызматкеринин курчоосунда турган сүрөт видеосун жарыялады. Жолдубаеванын айтымында ага чейин Сагынбаев аскер прокуратурасында бир нече саат суракта болгон. УКМК Сагынбаев быйыл июль айында кайтаруудагы объект жок учурда жетекчиликтен кызматтык куралды, атайын техниканы тапшыруу көрсөтмөсүн аткарбай койгону жана ички жоого карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен байланышка баргандыгы үчүн иштен алынгандыгын билдирген. Кечээ Баткенде аткезчилик жол менен ташылып келинген тамекелер жок кылынды. Баткен райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук сот аткаруучусу Кубанычбек Байкишиевдин айтымында тиешелүү органдардын кызматкерлеринен атайын комиссия түзүлүп, тамекелер өрттөлгөн. Ушул жылдын 26-27 март күндөрү Кадамжай районунда жүргүзүлгөн разбойник операциясы учурунда Бүргөндү айылында Тажикстандан аткезчилик жол менен алынып келе жаткан тамекелер табылган. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда жалпы баасы 720 000 сомдук тамекелер Тажикстандан контрабандалык жол менен келе жаткан. Топтолгон материалдар Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгында катталып, текшерүү жагы экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын Баткен облусундагы башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Бишкек шаарынын түштүк тарабына спорт шаарчасын куруу үчүн 30 гектар жер бөлүнүп берилди. Токтомго өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу Юстиция министрлигинин сайтына жарыяланды. Маалыматка караганда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна 12 гектар жерди бөлүп берүү тапшырмасы берилген. Жер Чыңгыз Айтматов проспектисинде жайгашкан. Көрсөтүлгөн жер аянтынын жанынан дагы 18 гектар бөлүп берүүнү Бишкек мэриясы сунуштаган. 30 августта Бишкектеги Масалиев жана Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги сейил бактын ачылышында дагы бир спорт сарайы жана стадиондор салынарын өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков билдирген. Өлкө башчы ал үчүн шаардын түштүк бөлүгүндө 30 гектар бош жер бар экендигин айтып, ал жерге футбол жана хоккей стадиону салынарын белгилеген. Ошондой эле бизнес борборлорду жана башка инфраструктураны куруу боюнча пландары менен бөлүшкөн. Жогорку кеңеште фракция жыйынында жылуулук электр борборунун Бишкекте канча жылуулук отуну бар экендиги боюнча маселе көтөрүлгөн. Улуттук энергохолдингдин жетекчиси Айтмамат Назаров жылуулук электр борборунда учурда 98 000 тонна жергиликтүү кара кечи көмүрү бар экендигин, Казакстандан дагы көмүргелерин билдирген. Мындан тышкары депутаттар энерго тармагындагы канча карыз бар экендигине кызыккан. Улуттук энергохолдингдин жетекчиси Айтмамат Назаров учурда энерго тармактагы карыз 103 миллиард сомду түзөөрүн белгилеген. СССРдин эл артисти, социалисттик эмгектин баатыры, композитор жана дирижер Калый Молдобасановдун 90 жылдыгы белгиленет. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, мааракелик иш-чара 28 сентябрда Улуттук филармонияда өтөт. Калый Молдобасанов 1929 жылы Нарын облусуна караштуу Актала районунун Терек айылында туулган. Ал 12 жашынан эл аспаптар оркестрине катышып, анын жетекчиси Петр Шубинден таалим алган. 54-72 жылдары Кыргыз опера жана балет театрында дирижер, башкы дирижер болуп эмгектенген.